Булар кийлигишип туруп, кылмыш иши жүрүп атса кыскартып алып койгон да. Азыр ген прокурор аны карабайт. Анткени тиги областта чогуу иштешкен Осмонов Марат деген менен. Анан ушул ишибизди кетенчиктеп эле келатат, утуруп карабайт. Эки жолу арыз жок кылышат. Муну президентке жазган. Эми бул сот системасында болуп жаткан көз көрүнө эле мыйзамыбызды мен өзүм эле соттошуп атам. Мен өзүм чындыкка жетпей атам. Мисалы мен депутат катары жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүмө комментарий кылгансам куугунтукту албаш керек. Бул Конституциядан 72 статья жазылып турат. А бирок мен соттоп салдым. Мен бүгүн ошо 1 жылда бир соттошуп жүрөм. Мени эмнеге соттоп атасыңар? Мен кыргыз тилинде сүйлөсөм мени орус тилинде соттоп атасыңар. Мен манастын тилинде сүйлөсөм сиз Пушкин тилинде айып салып атасыңар. Десе мына ошол чындыкка мен жетпей жүрөм. Анан сиз да айтып атпайсызбы? Мен дагы андайлар менде күнүгө моундай кат келет. Жерин алдырып койгондор, мисалы могу Бишкектин биягындагы тест-2, биякта тест, эски тест жанындагы адамдардын баардыгы 15 жылдан бери жерлери мыйзамдаштырбай келатат. А бирок Ататүрктөгү чиновниктердин баардыгы, министр депутаттар бар, мыйзамдаштыра албады. Мындай болуп атпайбы? Президент айтып атат, сотту тазалаш керек. Сот эмес, прокурорду кошо караш керек. Анткени жанагы Тазалаш керек эмес, жазалаш керек. Жазалаш керек деп атат. Жазаланбай атпайбы? Анан жазаланбаган адам, тазаланбаган адам да. Жок, коррупция. Жазаламаса кантип тазаланат? Сотторду ким жазалайт мисалы? Сотторду ким жазалайт? Мыйзам гана жазалат. Мыйзам. Мыйзамды ким күчүнө келтирет аткаруусун? Көзөмөл кылат. Генеральный прокурор, анан Конституциянын гаранты президент. Акыркы кадрдык алмашуулар боюнча айтып койсоңуз. Кечээ ошол жогорку соттон өтүп алды Кожобек Кызбаев ачык саясат кезинде 300 миң сомго. Андан тышкары Райымбек Матраимов 3 маалымат каражатына карата миллиондогон доо арыздарды жазды да. Сиздин көз карашыңызда Кыргызстандагы сөз эркиндигине карата Сөз эркиндиги өлдү да. жогорку кеңештен кызылып аткан жокпу? Жогорку кеңештен баштап кызылып аткан жокпу? Жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигине барбагыла аралаштырбагыла. Бирден бул сот бийлигине тиешелүү суроо. Мындай кадамдар, мындай адамдар коомду ушундай чыңалтып атат да, кандай болгондо дагы массалык маалымат каражаты. Маалымат кимге керек? Маалымат мамлекет үчүн керек, маалымат карапайым калк үчүн керек. Бардыгыбыз маалымат менен азыктанабыз. Анан маалыматтын дагы чын төгүнү болот. Ушак деле такталбаган маалымат, аны такташ керек. Анан сен ушак жаздың деп эле аны камакка алган, бул туура эмес болуп калат. Анан дагы камакка алганда дагы алардын эсебин жапкан, анан ошондой чойгон сумманы койгон өзү туура эмес. Кадыр барк деген сөз болот атпайбы? Кадыр баркыбызды ар намусты ишкердик беделичү депчи. Эң ирide ошол сотко берген адамдардын кадыр баркынын бар экенин, анан ошолордон ошончо акча турарын ким айтып берди? Кайсы киши корутунду? Ушул кишинин кадыр баркы ар намысы 15 миллион сом турат деп. А мүмкүн 15 миң сом турат. 15 миң сом турат, мүмкүн 5 миң сом турат. Анан жок деп туруп камакка алып койгон, бул сот системасынын көз карандыгы экенин көрсөтүп койгон. Анан бирок соттор эртеси күнү эле артка чегингени, камактан алып койгону бул туура эмес болуп калды. Ошондуктан мен ойлойм, кандай болгон күндө дагы массалык маалымат каражаттарына болгон мындай кайдыгер эми айтып атпайбы, биз ушул ар намус кадыр баркыбыз кадырыбыз тартып кетти, ар намус тартып койчу, басаңдап кетти деген жок. Кучактайсыз, кучактабайсызбы? Эгер туура эмес чыкса, эркекче барып эле кечирим сурап койгон десең алдырып чыгайт да. Өткөндөгү материалда ушундай аша чагып кеткен экенбиз, эл депутаттан же болбосо баланчадан кечирим сурайбыз. Анан кийин андап койсо болот. Бул кочобекке тиешелүү. Ал эми башка маселе, мисалы жана азаттыктын иликтөөсү 24 20 алар деле бир далилдүү документтерге таянып туруп анан кийин чыгарган да журналисттик иликтөөнү. Анын үчүн биринчи ошол журналисттик иликтөөнү, азаттык чыгарган журналисттик иликтөөнү өзү жокко чыгарыш керек. Анан өзү жокко чыккандан кийин анан суроо пайда болот. Булар мени жөн эле карап каралады. Демек мен жабыр тарттым. Мен мындан кийин мынча миллион сомго дарыштым. Менин өмүрүмдү соттошуп кетти. Мен өзүмдүн өмүрүмдү мынча миллион сомго элдин атынан сот койсо негизде болмок да. Жок эле анын ак чыны билинбей жатканда эле 60 миллион сомго сотко берип, эртесине камакка алдырып койгон болот. Кечирип койгон. Бул деген өтө бул массалык маалыматтан каражаттарына болгон чектөө эмес, бул кектөө. Митинг боюнча да айтайынчы азыр. Өткөн митингде сары айып кагаз берилди эле, бүгүн болсо кызыл берилди да. Бул ошол кызыл берилип атканы сары айып кагазга карата эч кандай реакция болгон жок дегенди билдирди да. Кийинкиде мындан дагы чоңураак бир митинг болуш үчүн бийлик бир реакция кылыш керекпи же бийлик муну бир куру эле кыйкырык деп кабыл алып атат деп баалайсызбы? Мен буну мындай айтам да, мисалы сары кызыл деген эмне? Сары кызыл деген бул футбол оюнундагы көрсөтүлгөн карточка. Футболдо сен футболдун эрежесин бузсаң, сени жазага тартат. Сары карточка көрсөтөт. Сары карточка деген бул эскертүү эмес, бул жазага тартуу. Экинчисинде кызыл карточка ал оюндан чыгаруу деген. Анан эгер
булар биринчисинде жазага тарттык. Силер бизден реакция кылбай атасыңар десек, булар азыр бизди ишенимден чыгарды дегенде кабыл алыш керек да. Реакция кандай болгон күндө дагы болуш керек. Анткени мен биринчи реакциясын байкадым да. Бүгүнкү реакцияны митингдин алдында деле айтып атпайбы. Бунун бүгүнкү митингдин артында бул турат деди. Мен таң калганым ушул болду. Башында кечинде айтты, бунун артында Бабановдун кулагы чыкты деди. Анан Отунбаевдун кулагы чыкты деди. Эртеси күнү АКШнын Госдеп уюштуруп атат деп айтып атат. Буну эч ким уюштурган жок. Bunun hiç kim uyuşturgan yok. Bu mitinglerden артында Kırgızdın жаштары турат. Эртеңки Кыргызстандын келечегине кайдырга карабаган. Кыргыздын жаштары турат. Кыргыздын жаштарынын артында калдайган чоң чындык турат. Ана чындыктын артында карап калк турат. Калктын артында тарых турат. Анан жөн эле буларды күйөт да. Булар мисалы жалданган, алданган адамдар эмес да. Булардын бардыгы жүрөгү жараланган адамдар. Эртеңки келечекке кайдыгер караган адамдар. Эмне үчүн кыргыз эли, кыргыздын журту, кыргыздын кудайды эле көрүп турган чындыкты бийлик көрбөй жатат деп. Булар көргүлө деп ошого эле реакция кылышты. Булар бул кетсин, тиги кетсин, тигини кылгыла, буну кылгыла, бизге буну бер деп сулаган жок да. Бүгүн болсо ошол биринчи сары карточка көргөндө ошол массалык маалыматтарга каражаттан чыккан материалдарга реакция бергиле деди. Реакциясы үстүндө болду, анан кайта сотко берди. Ана бүгүн чыкты, силер сотко бербегиле. Массалык маалыматтарды куугунтуктабагыла. Силер куугунтуктагыла, коррупцияны куугунтуктадыр. А берде эмне мыйзам бузуу бар? Булар чындыктын талабын талашып атат да. Мына мен 2 күн мурун ошол интернеттен окуп калдым. Султанбаев Абдыкадыр Дарданович деген бар. Жогорку кеңеште иштеген Кыргызстан журналисттер союзунда болгон. Ошол таамай бүгүнкү кырдаалга баа бериптир. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаал бул байлар менен чындыктын күрөшү жүрүп жатат дейт. Туура. Мен ушуга ынандым. Туура. Бул финалдык күрөш. Буга чейин эгер коррупция менен, контрабанда менен күрөш алып полуфиналдык десеңиз да, бул Кыргызстанда бүгүн байлык менен чындыктын күрөшү жүрүп жатканына мен ишендим. Буга силер да ишенип атасыңар да. Кимиси жеңерин эми убакыт көрсөтөт. Бирок мен ишенем, чындык жеңилбейт. Чындык баары бир кыңырыш кыргызында билинет. Чындык баары бир жеңип чыгат. Чындык баары бир чыгат. Бир суроо жооп бул сиз өзүңүз айтпаңызбы азыр мыйзам чыгаруу орган, жогорку кеңештер. Анан азыр Кыргызстанда мурда казинолор бар болчу. Азыр бинарын опцион деп жабынышып алып, Бишкектин бүт бардык бурч-бурчтуу калбай казинолор иштеп атат. Бүт Бишкекти мындайча айтканда, аферизм жол менен эле баягы эле казинолор иштеп атат. Ушуну жогорку кеңеште көтөрүп чыгып, тыгыр жапканга болобу, мүмкүнбү же? Сен көргөн чындыкты мен деле көрүп турам. Мен деле сен баскан көчө менен басам, мен деле ошол жумушум да. Жогорку кеңештин бакыт жеттиге да 5-чакырышта булмаса да казино кумарканаларды барын жаптырган. Бирок алар атын өзгөртүп алды. Атын өзгөртүп, ордун алмаштан сум өзгөртүп, подполдук неме болуп атат. Булардын бардыгын ким күрөшүш керек? Мыйзам менен ким күрөшөт? Күч органдары күрөшөт. Прокуратура күрөшөт. МВД күрөшүш керек. АКС ошол күрөшүш керек болчу да. Алардын бардыгы билет. Сен билгенди мен алар деле билет. А бирок ошого барбай атат. Анан айтат, бул мыйзамда бул кумаркана деп көргөзгөн, бул кумаркана эмес экен дейт. Бул намазкана, намазканын ичинде отуруп алып кумаркана кылып болот да. А бирок oyun ошол болот атпайбы? Канча деген адамдар сыздап атпайбы? Үйлөнүп атат, канча деген жаштар аңгеликке, баңгеликке берип кетип атпайбы? Булар менен күч органдары күрөшкөн ордуна күч органдары көзөмөл жүргүзүп атпайбы? Көзөмөлдөп ошол жака кырыша болот атпайбы? А кырыша болгон жерде кырыша болот да. Урлук болот. Вот ошол. Ушуну мыйзам жогорку кеңеште көтөрүп, жаап, тыкыр. Мыйзам бар. Мыйзам бар. Мыйзамды иштетпей атат. Мыйзамды иштетет. Тоскоолдук, Бизде ушул эменин айынан бир 10 кылмыштуулук точно келип атат да, уурулук, мошенничество, разбой, бүт бир кылмыш ушунун айынан. Эгер ушуну жаа 1 жыл карап турса, бир кылмыш бир 50%ке кыскарарына мен таза көзүм жетет да. Бишкекте азыр Ringo Trade'дин 10 точкасы бар, Wintrade'дин дагы бир 7-8 точка, Eurotrade $1. Ушул 5 компания Бишкекти бүт отургузуп алып, элди сугарып атат мындайча. Таптаза малын сатып келип түшөт, машинасын сатып келип түшөт. Мен өзүм менен көзүм менен көргөн бир 1000 адам бар. Эгер заявление керек болсо мен 100 адам, 200 адам заявление чогултуп алып келдим. 200 адамды заявление. Сен өзүң ушулардын баарын көргөн, чындыктын баарын жазып көтөрүп кел. Мен ушул жерден көтөрүп ошол маселени анан өкмөткө тапшырма бергенге мен толук мунун бар. Анан ошону сен көрө аласың. Кандай күрөшөт? Экөөсү дагы. мен массалык маалыматтар аркылуу жеткизейин деп 10 жерге бардым. Бүгүнкү жөнүндө суроолор берсек жакшы болот. Мен 20 жыл жооп бердим. Коррупция 1 сааттан бери туруп жалаң. Ошол бүгүнкү немели жөнүндө суроо. Элдин арасына чыгып аткан карасам, биринчиден, экинчиден мен көз карашымда ушу
азыркы учурда коррупцияны мыйзамдаштырып кой деген толук мүмкүн айтууга болот да. Эмне үчүн? Анткени биз билебиз 2018-жылы эл тышкы карызды төлөө үчүн элдик счет ачышкан да. Бирок өкүнүчтүүсү ошону баягы бизнес чөйрөгө же коомдук уюмдарга бербестен ал өкмөттүн колунда болуп атат да азырчы. Анан бир колунда АКС ГК менен кармап, экинчи колунда болсо баягы элдик счетту ачып алып, булар болсо коррупция менен соодалашканга мүмкүн жол ачып алды да мыйзам түрүндө. Эми ошону негедир парламентте ушуга чейин эч ким көтөргөн, эч ким жок болот. Баары көрүп билип турса дагычы. Ошол боюнча суроо жооп берсеңиз. Актуалдуураак. Мен көтөргөндөн эле өкмөт ошолордун баардыгын ишке ашырып жүрсе, мен азыр барып көтөрөм. Жок, эми ошол парламент Парламентте көтөрүлбөй жатыр деген сөз жок. Мен мисалы такайлы көтөрүп коем, мына жакта коррупция болуп атат, мына жакта коррупция болуп атат, биякта коррупция, баар жактан көтөрүп атат. Толук чыкпай атпайбы? Чегара боюнча Сен көтөрүп көргөн чындыкты мен деле көрүп атам, мен деле айтып атам. Сен мага айтсаң мен терден өкмөткө айтып атам. Бирок аракет деген жок болуп атпайбы? Аракет болуш үчүн дарамет болуш керек. Дарамет болуш үчүн эрк болуш керек. Эрки жок болуп атат. Сотко иш ачкандар, анча-мынча иш козгогондор алдын ала ошол счетко акча которушту да. Биз карызды төлөйбүз деген иш мененчи. Бул жерде мындай болуп атат, мисалы эгерде текшерип кала турган болсо ошол адамдардычы, бул ачыкка чыгып калат, ал сумма деген протокол аркылуу кирип калат. Анан ал жерден эч ким акча жей албай калат. Эгерде деген соодалашып туруп, мисалы 100 миң доллар бул жакка төлөп туруп, 10 миң доллар чөнтөгүнө берип койсо, ал ачыкка чыкпай 100 миң доллар төлөдү деп эл болсо сүйүнүп атат да бул жердечи. Бул элди бурмалоо болуп атат бул жердечи. Анан бул жерде андай нерселерди өкмөттүн ишин негизи жоопкерчиликти алган парламент болуп атат да. Ар бир кадамынчы парламенттер өлкөдө деп биз ошон үчүн 2010-жылы парламент тандаганбыз да. Демек бул жерде парламент эгер өкмөт иштей албаса, парламент көзөмөлгө ала албаса, анда парламенттик системанын кереги жок экендигин далил болуп атканын мойнуңузга аласызбы деген суроо болду. Парламенттен алсыз болуп атканын, өкмөттөн алсыз болуп атканын мен мойнума алам. Парламентте 200 миллион сом судан алып алып бербей отурган депутаттар бар. 50 фирмасы декларация каттап отурган эмелер бар. Аларга келгенде мыйзам иштебейт. Мага окшогон шорду келгенде мыйзам иштейт. Сен адамдын кадыр-баркына карынамыздан шек келтирдиң деп мени камап салышты. Мени окшо кой ташка барбасам да кой ташка кошуп салышты. Мына сен айтып атасың ошондойча. Мен деле айтып атам. Айтканда мен жыргып атам. Мына сен сыяктуу чындыкка жетпей мен деле берде жүрөм. Сен ошо чындыкты көрүп жүрүп, эчтеке жетпесең, мен деле эчтеке депутат болуп жетпей атпайм. Эмне кылабыз эми? Депутаттардын эле ыйгары мыкыттары бар десиң. Тиги ташка кайра бир кара таш кошобузчу. Эмне кылабыз? Сөзүм үчүн кулунтукталып атам. Айткан чындыгым үчүн. Жок дегенде ошо меники жокко чыгарып алып туруп, мени жоопко тарткан мен макулмун деп атам. Жок, мен коррупцияны айтсам, сен коррупцияны айтпашың керек деп мына мени алып барып дагы соттошсам. Мына коррупция. 1 жылдан бери соттошуп атам. Башкалардыкын бир эле күндө Бир күндө, 5 күндө каралсын десем, 1 күндө карап атат. Жаңа эле мен айткандым, жогорку кеңеште көтөрүп мен сизге арыз түрүндө айтып атам, 100 адамдын арызына ой алып келип бер. Убактым бар. 2 мүнөттүк. Макул деп, биз да суроо беребиз. Айтам ушул жерге чыкканда бир жараңгайлы мына колунда каты турат. Мынча деген адамдар запкы жеп атат. Укук коргоочулар, укук кордоочу болбогула. Ушул жакты карагыла. Мыйзам бар. Мыйзамды жетекчи кылыш деп жапкыла деп айталам. Анан ошону көрөсүз. Анан өкмөттүн көзүн тапшырмай бере алам. Комитетте да көтөрүп, фракцияда көтөрүп. Чегара боюнча да. Бирок аракет кылмайт. Кошумча бир айтып койчу, ушул бир тема кетип атат да. Чегара боюнча жана. Бул жак айтсын жадан бир айтып. Камчыбеков ыйлап отурбайбы, азаттыктан берип атпайбы? Ошонун тагдыры кандай болот эми? Мисалы, ага мен сөзүмдү аянат айтайын. Ага приказды Кыргыз Республикасы мамлекеттик чегара төрагасы берип атат да. Сен ушуну контролдойсуң да, экөөнү кабинетине алып кирип алып, тигилер ошонун аркасы менен заряженный барып туруп контролго алып атышат. Анан ким жем болду? Тиги байкуш подчиненныйлар жем болуп калды да. Төрага болсо отурат былтыйпчы. Мындай да. Айбек Камчыбеков деген мен айылдаш балам болот. Шекер айылынан болот. Анын апасы менин мугалим болот. Ал баланы мен өзүм Уларбек Шаршеевке жөнөткөм. Мынау тың бала экен. Ошол тиги академия бүтүп келген экен Россиядан. Ушуну бир карап көрчү деп кабыл алган, иштеп жүргөн. Анан мен 1 жылдан бери байланышып турам. Анан өткөндө ошодон Кыргызстандан качып кеткенин уктум. Анан аны немелерин уктум. Алдымда эле мага ошол жанагы Талгат Аланов деген чегара кызматтын подполковниги келди. Ал ачык эле айтты мага. Мен кабинетимде туруп айтты. Анан чыгып алып турган үйдүн алдына обращение кылды президентке. Угуп тур. Мен бул жакка келдим деди. Жалбатта мен бияка отуруп келген. Мени кызматтан негиз салып койгондо комиссия түзүлүп, Мухаммедкалый Дүйшекевич азыркы премьер-министр, первый вице-премьер болчу дейт. Мени президент өзү кабыл алган дейт. Кабыл алып туруп мени кайта восстановить эткен дейт. Кайта ушул жолго алып келген дейт. Мен келгенде
мага ачык эле айтышты дейт. Чек ара кызматында 2 курьер бар дейт, акча чогулткан дейт. Ар бир КамАЗдан ал ГСМ алып баратабы 25 000 сомдон 25 000 сомдон чогултуш керек экен. Элестеткиле 40 КамАЗ өтө турган болсо 1 миллион сом. Мен ошого каршы болгонум үчүн мени куугунтуктап атат. Эртең сессияда болсо мен да мамлекеттик чек арада кызмат кылгам. 2 жылдан бери соттошуп, Сени көрдүм мен видео. биринчи инстанциядан жеңдим да. Эми жана сот системасына келгенде эле тиякта килейген төө турса бул эшек экен деп атат да, буну эмне кылабыз? Мындай ошо чек ара кызматындагы коррупцияны майорлор, полковниктер, подполковниктер ачыктап аткандан кийин чек ара кызматынын башчысы мен жетектеген тармакта ушундай чыр чыккандан кийин мен моралдык жоопкерчиликти мойнума алам дагы убактылуу четтеп турам. Четтеп турам деп анан кийин жанагылардын ишин иликтеш керек аскер прокуратура. Иликтегенден Мен момундай арыздар жок, аны куугунтуктап. премьер-министрге жаздым, жогорку кеңешке жаздым, Солбеске жаздым. Эч ким караган жок. Азыр генеральный прокуратура болсом, мурдакы ошолорду палач бар аякта Алиев дегенчи старший лейтенант. Ошого түшүп бир делач. Андан ат кылып бөлөккө чыгарсам, эми биз соттун чечимине таянабыз дейт. Ал соттун чечимине таянбаш керек да, туурабы? Мыйзам аткаруу палатасы болар дагы. Iya. Бензин алып келип тур азыр мына. Самостар бар. Менин 10 жылдан бери электрический. Мына карагылачы ел кандай жүрөт. Силер камерага батпай атасыңар, жо беттери камерага батпай атат. Карагылачы мына кандай жүрүп аткан эл. Акыреттен Барыңар, жор кешти. Эмне авайлабайлы. Колай провокация. Авайлабайлы ошондойсуң. Сен өзүң ошондойсуң го дейт. Ичип келип алган барам жыттанат. мени иним 10 жылдан бери электрический иштейт да. Былтыр ушул жака акырегинен сынып калып операцияга келген. Апам жүрөгүнөн рак оорусу менен ооруйт. Жок жерден күнөөлүү болуп, айылга барып документ жасатып, кайра келет машинага түшкөндө, машина уралган. Людей собирать где? Андрюшпайке 1 минутка. Силопоска. Азыркы жана кадрдык өзгөрүүлөр боюнча элчи ушулар боюнча турабыз. Все ясно, да. Азыр мага эч ким жакпайт. Менин жашаган жеримди көрсөңүздөр, мен квартирада турам. Сыра базарга суу деп, мына балам эптепса мен урут. Мен канча келдим ошол жерге, ушинтип айтсам эч ким үчүн. Мыйзам чегинде болсо эмне? Напын топаларыз. Тезек. Мен түз эфирди токтотолу. Реакцияны тарттык. Тигил жакта шорону изолдот. Assalomu alaykum Sayıp aka. Qanday ishlash? Xudoga shukr. Ishlab qo'ysiz aka ishda. Yaxshi vaqt keling. Bugungi miting bo'yicha siz Facebook'ta biliyorsunuz. Şu qanday bu жақта да болуп атат, бул жакта эки жакта болуп атат. Кайсы жагын колдоп атасыз көбүнчө? Мен каякта турам? Сиз ортодо турасыз да? Мен тиякта тургам. Тиякта турдуңуз беле? Тиякта тургам. Эми адилеттүүлүктү эле колдойбуз да. Адилеттүүлүктү эле колдош керек. Адилеттүүлүк бирөө эле болот. Анан биз райым үчүн деле чыккан жокмун мен. Бүт сплошной беспредел болуп атат. Сплошной. Бүт жерде беспредел болот. Ну, кадровый политиканы карагыла. Ошону сурайын дегем сизден акыр. Кадровый политиканы карагыла. Бүт мыкка калбагандар отурат. Бул партия деген бул болгон нерсе экен. Бул законный коррупция экен да. Мен лидер партия болсом, мисалы, бир министерствонучу, мисалы, $1 миллион, $2 миллион сатып эткен. Законно. Бүттү коп коткан. Ал $2 миллион, $1 миллион төлөп, мисалы, Минсельхоз болду. Ал элге иштейби, акчасын алып чыкканга иштейби. Кумтөр Садыр Жапаров боюнча да? Эртең дагы чыгабыз Кудай буйрса ушу Садыр Жапаров экенбиз негизи. Анткени Садыр Жапаров да элге ишенип алып ушу отурат.